Кантип көздү жаман жака иштетүүдөн сактансак болот? Бунун дарысы эмне? Бир адам көнүп алган, телефонду караса, ылгабастан карайт. Жакшы нерсеси бар, жаман нерсеси бар. Туурабы? Эгерде жаман жака кирип кете берсе, же көзүнү мисалы басып баратканда дагы ылгабай эле ар кимди карай бере турган болсо, кантип бул адам дарыланса болот? Өтө чоң оору. Пайгамбар алейхиссалам айткан, кыяматта ага эритилген коргошун куюлат деген ушундай көзгө. Уятсыз нерселерди караган көзгө. Кантип дарыланса болот десе, биринчи албетте биз пендебиз, алсызбыз. Аллах Тааланын алдында өзүнүн алсыздыгын көрүп, Аллахтан дуа кылсын. Аллах Тааладан не кылыш керек экен? Дуа кылыш керек экенбиз. Аллахумма гудда басари. Аллахумма хассин фаржи. Аллахумма тахир калби деп дуа кылалы дейт. Я Алла, сен менин көзүмдү ылдый карматтыргын. Сен менин ялы уяттуу жерлеримди өзүң таза кылгын. Жана сен менин жүрөгүмдү жаман ыплас ойлордон тазалагын деп Аллах Тааладан дайыма дуа кылалы dedi. Себеби бул Пайгамбар алейхиссаламдын дуасы. Пайгамбар заманасында бир жаш жигит келди. Өтө сулуу жаш жигит болчу. Келип Пайгамбар айтты: "Изанли фи зина, о Аллахтын элчиси, мага зина кылууга уруксат бериңизчи" dedi. Мен өзүмдү карман албай калдым. Мага зинага уруксат бериңизчи dedi. Десе Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Сага макул, жакыныраак келди, алдына отур. Сахабалар ачуусу келип келди. Кантип ушундай нерсени сурап атат" депчи. Пайгамбар алейхиссалам ар бир адам өз деңгээлине жараша мамиле кылган эле да. Булар такыбалар аны жаман иштеген менен ал баланын өзүнүн чөйрөсү ошондой. Чакырып алып келип туруп анан айтты: "Сага жагабы эгерде ушул мамилени, зинаны сенин апаң менен бирөө кылып койсо, кандай дейсиң?" Десе айтты: "Жок, мага жакпайт эле, каалабайт элем буну." "Сен каалайсыңбы? Эгерде ошол зинаны сенин кызың менен бирөө кылса? Сен каалайсыңбы ушул мамилени эгерде палан тууганың менен кылса?" деп Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жакын туугандарына мисал бергенде, ал бала айтып атты: "Жок, мен буну каалабайт элем, Аллахтын элчиси" dedi. Пайгамбарыбыз айтты: "Ошондой эле башкалар да өздөрүнүн тууганы менен никесиз жакындыкка баруусуну каалабайт" dedi. Деп туруп анан Пайгамбар алейхиссалам жүрөгүнө колуну коюп, көкүрөгүнө коюп: "Аллахумма гудда басараху ва таххир калбаху ва хассин фаржаху". О Аллах, сен бунун көзүн өзүң сактагын, жүрөгүн өзүң тазалагын, жана бунун уяттуу жерлерин өзүң сактагын я Алла деп дуа кылды. Ошол бала ошол жерден чыгып кетти дейт. Жүрөгүндө эң